Здравствуйте, Геннадий Алексеевич. Здравствуйте, Жамбыл Газыбековна. Вот я вам привезла проект школы, которая будет построена в далеком регионе для развития подрастающего поколения и светлого будущего страны. О, эта люстра должна быть дорогая, а у нас даже школы нет. Да, дорогая. И школа будет вам. Не беспокойтесь. Алайчы уулу Сайыт атындагы инновациялык орто мектебинин тарыхы. Чоң Алайдагы элге билим берүүнү турмушка ашырууда мектептин тарыхы өтө чоң. 1937 жылы большевик толук эмес орто мектеби түзүлгөн. Большевик орто мектеби коммунист орто мектеби деп аталган. 1992 жылы коммунист орто мектеби Алайчы уулу Сайыт атындагы орто мектеби деп аталган. Бүгүнкү күндө Чоң Алай районунун билим берүү тармагында негизги таяныч мектеп болуп эсептелет. Ош областына караштуу Чоң Алай районундагы Алайчы уулу Сайыт атындагы инновациялык орто мектебинин жаңы имараты 1988 жылы ишке берилген. 620 окуучуга ылайыктуу кылып курулган мектепте азыркы учурда 868 окуучу билим алууда. Санарип мугалимдери менен катары толукталган 81 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен билим берүүнүн мыктысы 8. Билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган мугалимдер 12. 2005-2006 окуу жылынан бери 11 классты артыкчылык аттестаты менен бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн саны 40 окуучу. 9 класстарды артыкчылык күбөлүк менен бүтүргөн окуучулардын саны 91 окуучу. Тарыхы болбой, эл болбойт. Биздин жашоо шартыбыз, башат тамырыбыз улуу тарыхка байланган. Окуучулардын атуулдук сезимдерин ойготуу, күндү баалап, келечекти кадырлай билүүгө тарбиялоо максатында ата журт мурас тарых музей ачылган. Мектеп окуучуларынын өспүрүмдөрдүн экологиялык сабаттуулугун арттыруу, эли жерин, жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо максатында экология каанасы ачылган. Алайчы уулу Сайыт атындагы инновациялык орто мектебинин мугалимдери креативдүү ойлонгон, изденгич, замандын талабына жооп бере алган, жаңылануу жолундагы мыкты мугалимдер. Өзгөртүүсүз кесиптик өнүгүүнү колго алып, түрдүү окуу курстарынан, семинар, тренингтерден байма-бай өз билимдерин өркүндөтүп турушат. Алган билимдерин жайылтып, усул алмашуу максатында усулдук окуу, усулдар жарманке деп аталган иш-чараларды өткөрүүнү колго алганбыз. Билим башаты башталгыч классты бекеринен айтылбаган чыгар. Билим берүү министрлигинин окуу керемет долбоорун ишке ашыруу максатында долбоордун бардык стратегияларын колго алып, ийгиликтерди жаратып келишет. Ошондой эле көп тилдүүлүккө басым жасап, орус тили класстар да ачылган. Изденүүдөн ийгилик жаралат. Демекчи, биздин ар тараптан изденген мугалимдер Түштүк Корея, Казакстандын өрлөө мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу борборунан билимдерин өнүктүрүп келишти. Биздин ынтымактуу жамаат билгенин үйрөтүүдөн, билбегенин үйрөнүүдөн эч жадабайт. Жалпы эле мугалимдер кесиптик өнүгүүнүн үстүндө изденүү менен ийгилик жаратып иштеп келет.
Нечен жылдар бою өткөрүлүп, салтка айланган жылдын мыкты мугалими сынагында мугалимдер дыкаттык менен даярданып, ар жылы баш байгени жеңип, облуска жолдомо алышат. Облустуктарда да жигердүү катышып, алдыңкы орундарга жетишишет. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примовдун колдоосу менен өткөрүлүп турчу сынактарга жыл сайын активдүү катышып, түрдүү номинацияларды жеңип келебиз. Санарип академиясы тарабынан өткөрүлгөн Санарип мугалим сынагында жетишкендиктерге жетишкен мугалимдерибиз арбын. Баш байгени 1-2 орунду алган мугалимдер Турция, Алматы, Ташкент шаарларына жолдомо утуп, эс алып келишкен. Мектептин эң негизги көрсөткүчү болгон предметтик олимпиаданын райондук турунда жыл сайын 1-орунду камсыз кылабыз. Облустук, республикалык предметтик олимпиадада 1-2, 3 орундарды ээлеген окуучуларыбыз арбын. Эл аралык Сасмо, Алтын түйүн, Steam, Зин олимпиадаларынын ар түрдүү категорияларында алтын, күмүш, коло медалдарын камсыз кылышты. Жыл сайын өткөрүлүүчү Кыргызстандын 100 мыкты окуучусу сынагына да катышуучуларыбыз жигердүү катышып келишет. Облустук, эл аралык, дүйнөлүк, ыр жазуу, дил баян жазуу, көркөм окуу, сүрөт тартуу сынактарына катышып келет. Мектепте менталдык арифметика боюнча окутуу курсу ачылган. Облустук, республикалык, эл аралык дүйнөлүк олимпиадага окуучуларыбыз катышып, 1-2, 3 орунду камсыз кылышты. Алтын, күмүш, коло медалдарды ээлешти. Мугалим ар дайым ийгиликке жетишкен окуучулары менен сыймыктанат эмеспи? Биз окуткан окуучулар Кыргыз Республикасынын президентинин стипендиясына татыктуу болушту. Мугалим үчүн окуткан окуучуларынын мыкты инсан болуп, чет өлкөдөн билим алып, билим көрүнгөсүн байыткан окуучуларын көрүү чоң сыймык. Мына ушундай окуучуларыбыздын алды Erasmus, Flex, Ференжоп программасы менен чет өлкөлөргө барып окуп жатышат. Мектепте окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоо боюнча атайын мугалимдер дайындалып, бул жаатта алгылыктуу иштер жүргүзүлүп келүүдө. Билим, таалим, тарбия берүүнүн бир канаты болгон спорттук иш-чаралар балдарга сергек жашоо образын түзөт. Мектепте спорт боюнча класстан тышкары иримдер иштейт. Волейбол, кичи футбол, күрөш, грэпплинг, карате боюнча иримдер өз ишмердүүлүгүн жигердүү жүргүзөт. Чыгармачыл, таланттуу окуучулар менен иштөө да жакшы жолго коюлган. Мектепте кыл калем деп аталган сүрөт ирими келечектин чоң сүрөтчү архитекторлорун даярдайт. Окуучуларды китеп окууга кызыктыруу максатында окуу залы уюштурулган.
китепкананын китеп фонду демөөрчүлөрдүн жардамында толукталган. Билим берүү министрлигинин билим берүүнүн санарип платформалары жана жашыл көндүмдөр стратегиясын ишке ашыруу максатында да алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Мектепте социалдык тармактар, коомдук уюмдар менен иштөөнү колго алып, бул багытта облустук деңгээлде алдыңкы медиа топ түзүлгөн. Ошондой эле мектепте Тынчтык клубу, Коопсуз мектеп программасы иштейт. Ал эми мектепте Манас жаштар уюму өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Мектептин президенти, өзүн өзү башкаруу түзүмү, мектеп парламенти түрдүү иш-чараларда активдүү катышып, райондук, облустук деңгээлде ар дайым алдыңкы орундарды камсыз кылышат. Алган билимдерин практика менен айкалыштырып, лабораторияда тажрыйба жүргүзүүнү, алган билимдерин турмушта пайдалана билүүнү да колго алганбыз. Мектепте лабораторияканалары, лаборант мугалимдер окуучулардын алган билимдерин практикада тажрыйба жүзүндө пайдалана билүү үчүн өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Коомдук маданий класстан тышкары иштерди ата-энелер мектеби менен иш алып барууну да колго алып, бул багытта да жигердүү иштер жүргүзүлөт. Мындан сырткары жөө жүрүш, ички иштер бөлүмү менен тыгыз байланыштыруу, ишемдиктерге активдүү катышуу милдетибиз деп билебиз. Өзгөчө таланттуу, шыктуу окуучулардан түзүлгөн Кылтыяк комузчулар ирими, Кундуз бийчилер тобу өздүк көркөм чыгармачылыктын өнүгүшүнө зор салымын кошуп келет. жылы 10 октябрда Алайчуу Сайт атындагы инновациялык орто мектебинин мугалимдери өздөрүнүн арызынын негизинде мамлекеттик аттестациядан өтүштү. 2019 жылдан бери 19 мугалимге ар бир категория боюнча акча төлөнүп келүүдө. Алардын ичинен 4 жогорку, 9 мугалим 1-чи, 6 мугалим 2-чи категорияда турушат. Материалдык техникалык базаны чыңдоодо биздин мектеп жамааты, мектеп жетекчилиги жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен, жергиликтүү мамлекеттик администрация менен, айыл өкмөттөр менен жана башка донорлор менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө мектептин сырткы фасады жасалып бүттү, жаңыдан өзүңүздөр көргөндөй. Андан сырткары келечекке билим берүү долбоорунун алкагында 21 компьютер билим берүү министрлигинен жардам катарында келип, электрондук китепкана уюшулган. Бул жерде биздин окуучуларыбыз заманга ылайык бардык маалыматтын түрлөрүн алып жана билимдерин, көндүмдөрүн жогорулатуу үчүн колдонуп келишет. Бардык демөөрчүлөр менен иштешүүгө даярбыз.
Атап айтсак 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык юбилей ээлери менен иштешип, бүгүнкү күндө ашканабызды заманбап эмеректер менен камсыздап алганбыз. Биз учурдан пайдаланып аларга терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Мына ушундай ийгиликтердин артында талыкпаган мээнет, алдыңкы усулдук изденүү, алдыга койгон бийик максаттар турат. Биздин жамаат дагы да келечектүү перспективалык пландарды алдына койгон. Алар көмөкчү чарба уюштуруу, 12 жылдык билим берүү системасына даярдануу үчүн кесиптик билим берүүнү колго алуу. Биздин максат инновациялык технологияларды натыйжалуу пайдалануу менен алган билимдерин турмушта пайдалана билүүгө жумшак өнүмдөрүн калыптандырып, инсандык асыл сапаттарга ээ болгон келечек муунду